Өзі Алмаз Акунжанович, бұл азыркы министр здравоохранениянын кличкасы бар екен. Черный хирург деген. Бұл уағында Рысбек Акматбаевтарды операция кылып жүргөн. ОПГ-нын балдарын бекитип алып барып, ок тийгендердин же бычак жегендерди алып барып, үйүндө же бекитип операция кылып жүргөн. Мен подсказка берип коеюн Камчыбек Кыдыршаевич ГКМ-нын башчысына жана генеральный прокурорго кайрадан. ОПГ менен күрөшүп атабыз, түздөн-түз бул министрдин ОПГ-га тежесі бар. Қанчалаган балдарды бекитип, неофициальный операция кылып жүргөн киши Кыргызстандын саламаттык сактоо министри болуп турат. Бул деген уят нерсе. Бул президенттин да башын айлантып, аканит каякта бир ууларды чыгарып, бир жыл башын айлантты. Эми жалпы кыргыз элин башын айлантып, өлүмгө көбөйүп кетти. Буга чара көрүшүбүз керек. Урматтуу Алмаз Акунжанович, кече мен Туркияда жүрдүм, бир мемориалден клиника көрдүм, обследовать. Косный мосту алмаштыра албай кыргыз баласы жүрүптүр, 20 жаштагы аэропортто иштейт экен. Телефонун сурасаңар берем. Манас аэропортто үйлөнө элек бала экен. Мен өзүм обследованиямдан отказ кылдым дагы, жана жигитте айттым. Десем, Туркия мамлекети 150 квота бериптир, Алмаз Акунжанович. Операцияларга. Бирок ошону жалаң таныш билиштери министрдин туган урук жанабысынын влияниясы менен гана бөлүнүп атыптыр. Жанагы Туркиянын Кыргызстандагы посолунун, мен бул боюнча Руслан Казакбаев менен да сүйлөштүм. Ошо квоталар жең ичинен бөлүнүп кетип атыптыр. Өтө бардак Минздрав. Бул кишинин ишин караш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул черный хирургду министр кылып коюп алып, кыргыз элин бүт заблужденияга тыгып атат. Өлүмгө көбөйүп кетти. Рахмат.